Kalibom salat jön oturuyor, kalibom salat. Görüyorsun karmak jığıldım onda karmaptı. Onda karmak jığıldı. Tepkiler başlaştı başka. Koyuruyor koydum da aşeleç. Koyuruyor koydum. Üstüme çıktım. Çapkap başlaştı. Sen özüne de alsın. Ben çapkap sele olsun. Ona çapkap başlaştı. Satır sen ya mos. Ne zaman konuştun? Telefon bana olsun canım. Cıdıva dedim. Sonra telefon ele olsun. Canımda 5000 lira son var. Ассаламу алейкум, урматтуу New TV патруль программасынын көрүүчүлөрү. Өлкө аймагындагы кылмыш кырсык фактыларын чагылдырган New TV патруль программасы 2017 жылдын 1-октябрынан алгачкы эфирин кыргыз тилинде чыгарып баштаган. Ошол маалдан бери миллиондогон көрүүчүлөрдү өзүнө тарта алды. Муну биздин каналдын YouTube баракчасындагы көрсөткүчтөр далилдеп турат. Алгачкы чыгарылышыбыздан ушул күнгү убакытка чейин эле баракчабызга катталгандардын саны 60 миңге жакындаса, көрүүлөрдүн саны жалпы 10 миллионго чукулдаган. Бүгүн биз сиздерге коомчулукта бир топ кызуу пикирлерди, талкууларды жараткан чыгарылыштар жөнүндө кыскача ирети менен баяндап берүүнү туура көрдүк. Nani ko'rib tursin. Nima qayda qo'ydi? Politsiya, niye qayda sizi? Sen nima deb tursan? Taksistlerden Ahmet Kalası'nda qaydaga patrul. Sen nima kameraga taqsın? 12 миң АКШ долларым жоголду деген кыздын жоругу тууралуу даярдалган чыгарылыш YouTube'дагы баракчабыздын рейтинги боюнча сап башында турат. Акча бер деп турсундар. 12 миң доллар алдыңдар кой менден. Алло. Дезе, короче, менден площадьта алкоголь неме айланганга запрещен берилген келип акча талап этишти 12 миң доллар деп. 12 миң долларымда болгон ссылкамды акчаны да алышты. Видеодо көрүнүп тургандай, бирде казак тилинде, бирде кыргыз тилинде сүйлөп бараткан каарманыбыздын аракети көрүүчүлөрүбүз тарабынан катуу сынга кабылган. Тачкаламды көрүп калды да, жагымды сындырышып, короче, алып баратат. Акча сыймайт десең, банкоматтан акча сыймайт десең, биз сени жиберебиз деп бир аял үчөргөт да. Ушул эле чыгарылыштын ичинде бурганактап жааган кардын астында бир топ убакытка чейин жол сакчыларынын талаптарына баш ийбеген айдоочу кыздарда көпчүлүктүн эсинде болсо керек. Документтериңди берчи, чоң кыз. Бул айдоочулар бул жерге келип токтоткон учурда айдоочу мас, могу сары чачтан кыз. Аябай эле маста эми коомдук тартипти да бузуп атпаңыз. Зачем вы врете? Эми ушул жерде туруп алып кускан жакшыбы эми? Эргетиптен жакшыбы? Эми если плохо, надо было дома лежит. Турабы саат 3 болду, чоң кыз. Давайте, девочки, договоримся. Все пили вместе, так давайте вместе решать. Я не могу. Что я теперь? Я остаюсь сама одна. Я каталась одна. Мне не спите. Вам что надо дать? Ладно, что по правилам дорожного? Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. Налог куда керек? Где моя сумка? Документ вон там. Ne yapayım? Süzüp çıkmadım. Экинчи орунда быштак чегенди жакшы көргөн кыз деген темадагы көрсөтүүбүз. Мында Lexus минген кыз тартип сакчыларынын токтотуусуна баш ийбей качып келип, Бишкектеги банктардын биринин темир мамысын жыга сүзүп токтойт. Рулдан түшө калып эле мен жол тандабастын кожоюн эмесмин. Мен сууктан үшүп уйкум келип жатат деп эркелеп, колундагы быштагын кашыктап сугунуп жеп ары бери басып жүрө бергени менен эсте калган. Мен же чыгам бы. Чыгып лучше берип туруп, все спокойно кетебиз болду.
Пожалуйста, чё нет? Азыр барып туруп, еще хуже тебе буквально Мне даже ничего нет. Просто Мен да кетем. Труба спать хочу, замерзла. Кантип кетесиң, жан. Замерзла. Не тупи просто, дай просто и все. Да чё? Замерзла. Так келе отаб. Так отаб. Кой берип отам мен. Кийинки орунда болсо жаңы жылдык кечелердин бейбаштары турат. 2017 жыл аяктап жаңы жылдын босогозунда турганыбызда калаадагы кафе-ресторандар жык-чыйма кардарларга толуп, эс алуучу жайлардын биринен кыздар тобу будуңчаң салып милиция чакыртылган. Бейбаш кыздарды бөлүмгө алып келишкенде алардын бири тергөөчүнүн иш бөлмөсүнүн да чаңын сапырууга аракеттенет. Hadi onu talkalapsın. Kameranı bırak tut. Тур ей. Я. Ошо шулардан ошо. Не өлүмүш болгондо эмне пайда болгон? Жакталып тур. Монтип карап атканда мен эле. Берсең алды фонарь бояктырайын. Кимге керек? Төртүнчүлүктө өлүмүш жигит менен сиркчи кыздын жорого. Мында мас абалындагы жаш жигит жолдон жайбаракат өтүп бараткан бейтааныш адамдын бетин жара чаап, буюмдарын карактап кеткендиги баяндалган. Каракчылыкка шектелген жигит окуя болгон жерден изин суутуп качып, жылуулук түтүкчүлөрүнүн арасына барып жашырынып алганы. Аны тапкан кезде көздөрүн бекем жумуп, эс үчүн жоготкон кейипте жатып алганы көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жараткан. Грачик читро. Или сувы. Чымыңгара Россия деген жанагы сым. Астанага ошол, Туре. Болду. Болду. Бас жактан өтөбүз, болду. Тибе. Тибе болду. Туре да салга. Каяка салабы эмне? Командада келип атабыз. Азыр өтөбүз. Чөпрөк берип койлачу эке. Чөпрөк? Чөпрөк. Машин. Кайда барасың? Эмне чапты? Таш менен урду, неме? Кастети бар беле? Бля, кастетор билет азыр. Кайда карасаң? Кастет менен чапты ойлака. Не кылып чапты? Кайсы райондон болосуң деди келди. Туңгуштан десем. Атаң чокусунан деди да. Эмне дейсиң десем. Жүрчү мока деди, караңгыга тартыпчы. Жанында брашками. Кой. Деп мунун колунан кармагымда ар жактан 2-3 келди дагы. Брашкам урду. Аны караганда бул мен урду. Бунда кассет ушундай эле кассет. Монда. Россияда ишим, Россияда спортивкасы менен монтуп алып келген да. Ана могу колу менен монтуп кармап аткан. Мен ар жакка карап атканда сол кол менен. Падла шакал. Колдорунда көрсөң, мына колдор. Кассет менен ургап турган. Колдорунда мына. Тур де, түздүр. Түздүр дейм, эмне болду? Hayır, çok adayız. Ben vurdum. Baykamın kızıl spartifacanda vurdum, boldu. Başka hiç kimin vurmadı? Sotkasını kim aldı? Sotkanı. Sotkan bilmem Baykam. Berkil bala aldı hocam canımdağı. Canımdağı balılar aldırdım ben Baykam bilmem. Kaç çıpalağı harika? Oğlum çıpalağım ayrıldı Baykam ben. Bilmem, özüm bilmem Baykam. Baykam geçip koyulaçım ben. 2 saat lan Baykam. Sonra ben La 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 la. Ne yok etti bu? Ya maçlar jalpa üstüne çekildi. Просто тупо шла по району, меня раз тормознули и за какой-то хер меня посадили сюда машину и не выпускают. Чё к чему вообще, я не понимаю. Я аж босиком. Почему меня тормознули? Почему? Ушул эле чыгарылышта ат үстүндө ойноп ар кандай өнөрлөрдү тартуулайм деген кыздын окуясы да коомчулукту кайдыгер калтырган эмес. Спирт ичимдигинин күүсү менен кабат үйлөрдүн алдында токтоп турган унаалардын үстүнө чыгып алып ары бери күүлөнүп секирип жүргөндүгү боюнча күбөлөр милицияны чакырткан. Кийинчерээк ал каарман көрсөтүүгө өзүнүн пикирин калтырып, окуяга өтө өкүнүп турганын жана коомчулуктан башын ийип кечирим сураарын айткан эле.
работаю в цирке, я делаю трюки на лошадях. Вот хотите, я вам даже видео покажу. Я работаю джигитовку. Это трюки на лошадях, это опасные трюки на лошадях. Sen tüktürge ayvay jauş bile atasın dep çaçman sürüp çıkarıp meni ayvay sağladı. Bırakın öte sağladı da aytayım yok camaş men başıma orup kaldı. Özüm es alğanı gergen. Bu eş nerse bilbeyim. Жана охранник мен өзүм таанып калдым аябай. Эс алуучу жайдан башка улуттун өкүлдөрү менен бийлей коем деп мекенчилдик сезимдери күчтүү күзөтчү жигиттин балесине калып, ал жайдан сыртка куулган кыздын окуясы рейтингдин 5-чилигине ээлеген. Сен кыргыз башы менен эмне бияка келесиң анан? Айтчы. Булар деген эс алган келген болчу. Силерди мен биринчи жолу көргөн жокмун мерден эже. Ана мени постоянно көрүп жүрөм силерди мерде. Мен бияка. Келбейм. Bizim Kırgızistan su ütüme jet kaldık da. Oy, ne oldu? Yitirmiş mi? Boyaca üşüdüğünüz senin gelmesin, benim maşinimi yok. cılını alınız. Turuz tam. Nerede turbayım? Tur o zaman. Tur o zaman. Eşeğe turbayım. Aksakal, hazır ben Aksakal, жоңоңуз, милицияны да чакырдым, тез жардамды да чакырып койдум. Экөөнү таңчы. Çakırıp koydun mu? Чакырып койдум, телефон чалдым. Anda mınak. Ал эми кыштын ызгаар чилдесинде көчөдө -35, -40 градус суук болуп турган маалда бейтаныш аялдын жол жээгинде жатып калганы тууралуу жасалган материалда коомчулуктун эсинде калган. Мында сырттагы катуу сууктан оператордун колдору калтырап тартканы жана тез жардам менен милиция бирдей эле убакытта чакыртылып, өмүр сакчыларына караганда тартип сакчылары биринчилерден жетип келгени кызуу талкууга түшкөн эле. Сіздер шақырып. Мен чалгам. Салам алейкум. Саламатсың. Электроника на месте. Беріп қоям сіздерге. Саат канча болду? 59. О 02:00. Мен 1:30-да чалгам да. Жарым саатта келди. Жап жолду, ким турат ордо жакта? Биз New TV Patrol программасынын көрүүчүлөрүнө жогоруда 5-илтикте турган чыгарылыштар жөнүндө кыскача айтып бердик. Мындан башка да биздин эфирден көрсөтүлгөндөн кийин массалык маалымат каражаттарында жарыяланып, коомдун катмарында талаш тартыш жараткан жогорку деңгээлдеги атка минерлердин да жоруктары бар. Toyota Land Cruiser 200. На $10 305. Айдоочу мен жерде жашайм деп үйүнө чыгып кетти. Кубаев Узарбек Казиевич, а? Камна алып койсоңуз мен. На момент у вас не было водительского удостоверения, штраф выпишет. Хорошо. Просто беріп машинада қалып қалып. Сиз Ысык-Көл облусунун губернатору белеңиз? Сизге окшош фамилия болду. Тасмадан өзүңүздөр таанып билгендей, бул айдоочу өкмөттүн Ысык-Көл облусу боюнча өкүлү Узарбек Жылкыбаев. Ал өзүнө тийиштүү ак түстөгү жол тандабасты башкарып баратып, жол сакчылары тарабынан токтотулган маалда айдоочулук күбөлүгү жок болуп, бир канча убакыттан кийин үйүнө күйүп-бышып жөө чуркап барып таап келгендигин чагылдырганбыз. Эфир коомчулукка жарыяланар замат эле бир тобу бардык жетекчилер ушул Жылкыбаевтай жөнөкөй адамгерчиликтүү мыйзамды сыйлоосу керек эле дешсе, айрым анын санаалаштары инспектор менен журналисттик кызмат абалынан аша чапты дешип күнөөлөгөнгө чейин барышкан. Бирок көбүнчөсү мыйзамды сактабаган куртойлорду жана бейбаштарды элге ачык айкын тааныштырган патруль программасынан облус башчысынын чагылдырылышы көпчүлүккө мыйзам баарына бирдей деген түшүнүктү калыптандырды окшойт. Кайсысын? Семьяны кино алып Көп шанс. Бул эми рейд болот. Я честно камера. Жакшы прокуратуранын кызматкерлери. И bunu da кино.
4182. Ал эми Жалал Абад шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгү менен биргеликте өткөргөн иш-чарабызда милициянын сержанты жогорку чиндеги подполковнике жол кыймылынын эрежесин бузгандыгы үчүн протокол толтурганы көпчүлүктүн алкышына арзыды. Эл арасында айтылып жүргөн карга карганын көзүн чукубайт деген ишенимдүү лакап сөздү бир азга болсо четке какты. İştegen жериңиз каякта? Суза Короодо. Ким болуп иштейсиз? Старший. Тергөөчү болуппу? Эмне кылсын, коллегаларыңыз түссүнбү? Предупреждение коюлду, кайталанбайт башка. Aka, bizam chegingda жүрүңүз. Башка айта алмасам. Башка айта алмасам. Саламатсызбы? Патрульдік милиция документтериңиз барбы? Сымбат. Ішпейсізбі сымбат? Жоқ. Неме қоңыз жүріңіз? Ашықшыңыз бар? Жоқ тұрсыз ба? Нет, ешкім емес. Үйлесеңіз, тағы жүріңіз. Келіңіз. Бой келбети боюнча бир топ эл аралык сынактарга катышып, Саркеч кыз аталып жүргөн бийкештин мас абалында рул башкарып, жол сакчыларына кармалган окуясы да эсиңиздерде болсо керек. Аны спирт ичимдигин ичкен, ичпегендигин тастыктоочу жайга алып барганда наркология кызматкерине карата көрсөткөн урматсыздыгы көпчүлүктү кыжырданткан. Оператор такой красивый мальчик, что ты моделям не будешь работать? Мне лучше оператора. А чё? Не знаю, Ты моя зарабатываешь оператором? сфера просто. А, твоя сфера? Да. Тебе удовольствие доставляет? Да. Лови красивых девушек. Осторожно. Первое ваше удостоверение. Я не знаю, кто вы. Я не знаю, кто вы. Удостоверение ваше. Удостоверение. Вы что пили? Удостоверение. Я не буду вам говорить. Запах на расстоянии. Буду расписывать. Кто вы такая? Вы кто такая? Вы бомж. Вы кто-либо может вместо вас сидеть в белом халате. Правильно? На суде будем разговаривать. Да, все. На суде. Да. Я извиняюсь, уважаемая. Вы сперва удостоверение дайте. Адам жаны аманат деп, ушул муфти хазретибиз ушундай бир жакшынакай бир буклетти даярдап, ушу жалпы айдоочуларга жана жол коопсуздугунда бир эрежени сактасак, ар бир адамдын жаны биз үчүн аманат катарында эсептесек. Чыгармачыл топ жол кыймылынын эрежелерин бузгандарды гана чагылдырууну максат кылбастан, жол кырсыктарынын алдын алууга карата уюштурулаган иштерге да катышып келди. Кайра жеткен жерге чейин жеткизип койсоңуз, анан ременди тартып, анан ошол телефон маселесинде жанагындай бир эрежелерди сактап берсеңиз жолдо жүргөндө. Ошол бир акция жүрүп өттү эле. Адам жаны аманат деген. Ошого сиздер да күбө болуп койсоңуздар. Аман эсен жетип алыңыздар. Даже красная книга занесена. Это сокола. В таком квартире тоже нельзя его содержать. Вы знаете? Малонькая. Но все равно, у вас документы охотничьи, что-нибудь там есть? А я занимаюсь. С чем? Ну, это дрессировку мне дали ее. Нет, я вам еще раз говорю, разрешение на таком содержании есть? Нет. А вы когда взяли его? Где взяли? Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мобилдик батальонунун инспекторлору менен бир экипажда жүрүп, шаар тургуну кабат үйдөгү батирин жапайы жаныбарларга толтуруп зоопаркка айлантканына да күбө болгонбуз. Давайте тоже вытащите.
Откройте. Это я когда маленьких покупал, у меня вывели себе. Ну сколько? Один только здесь? А? Один или сколько здесь? 4. 4? Вот у меня пара и пара молодых. Малар домашний. Бұлардың бәрі домашний, үй жануарларына кіреді. Мында милиция кызматкерлери жапайы жануарларды мыйзамсыз кармаган адамга карата экотех инспекциянын иликтөө тобун чакырып, камактагы куштарды, жыландарды кайра жаратылыш койнуна кое берүүгө себепкер болушкан. Түнкү вызов боюнча экотех инспекциянын маалыматы боюнча барып ушу куштарды өткөзүп алып атабыз. Муну бизде эл аралык оюн бар. Бул ушунду кайра калыбына келтирип кой берүүчү бөлүмдө атайын орнитологдор бар. Эртең өздүгүн аныктап кайра кой берилет булар. Эси жок бекен булардын? Жануарлар демекчи Бишкектин түштүк тарабындагы кичи райондо ээси жок, ээн эркин арылап жүргөн жылкылардын милиция бөлүмүнө убактылуу камакка алынуусу күлкүмүштүү окуя катары кабылданса, аны таап үйүнө айдап кеткен ээси үчүн сүйүнүчтүү окуя болгон. Бул кайсы айылдан бери чыкты эле? Канчадан бери жок? Бул өйдө километрден? Орто сайдан. Канча күндөн бери издеп аттыңыздар эле? Эртемен издедик. Мен ушу жылкылардын ээси болом. Ушу эртеден бери таппай жүргөнбүз. Андан кийин интернеттен көрүп билип калдык. Бул биздин жаныбарларымыз 1-май роодасына түшүптүр. Ошол жерден келип таап, не десем, мобилдик батальон кызматкерлеринин балдарына чоң рахмат. Ошо биз таап, азыр кайра алып кетип атабыз сөзүбүз. Чыгармачыл топ өлкө аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын гана чагылдырбастан, Орусиядан кантип унаа сатып алып айдап келсе болоорун жана жолдогу кыйынчылыктар жөнүндө Москва-Бишкек жолундагы азаптар деген темада көрсөтүү даярдады. Сүйтүп иштесеңиз серебро болот экен, да? Сен сыйлап да? Пробовать тему. Да, на газу газ 5-го поколения итальянский. Вот, машину можно заводить на газу прям сразу. Баса белгилей кетчү нерсе, мында унаабыз бузулуп, жолдо калганыбызда боордош казактын боор тартып, бир туугандык сезим менен бөтөн шаар, бөтөн элде калган кыргызга көрсөткөн сыйы ар бирибиздин ичибизди жылытты. Могу жерден суу айдаган, судан газа эткенде воздух туруп атат, май дагы мээден бири-бирине өткөн. Бири-бирине өтүп кеткен. Бери эмгекпен келет аш. Да? Ол мына бүтүн болду. Вот көрүнөт азыр. Башка не айтам? Самый главный, елиңе жетип ал, аман сау. Казак пен кыргыз бурунан да ата бабаларыбыз енді шыққан жері бір ғой. Қазақ не кыргыз не тіліміз почти бір жаңағы несі болмаса. Осы Қазақстанға кіріп атсаң, Ақтөбе деген жерге келсең, өзің сияқты өзің бауырларың бар деп келе бер. Үй есік всегда ашық. Араптанын шаршемби жана жекшемби күндөрү көрүүчүлөрдүн күтүп көргөн программасына айланган автордук көрсөтүүнүн өзөгүн тартип сакчылары менен биргеликте жүргүзүлгөн иш-чаралар камтыйт. Программаны даярдаган чыгармачыл топ эфир аркылуу өлкөнүн баардык жарандарын коомдук жайлардагы мыйзамдуулукту жана жол кыймылынын эрежелерин так сактоого ар дайым чакырык жасап келет. Күтүлбөгөн кырсык, куру дооматтардан оолак болуңуздар деген тилек менен бүгүнкү 1 жыл аралыгында чагылдырган эң орчундуу көрсөтүүлөр боюнча баяныбызды аяктайбыз. Бизди YouTube'дан TV Патруль деп издеп таап, баракчабызга катталууну унутпаңыздар. Алдыдагы көрсөтүүлөрдөн жолукканча.